Биз суунун башында болгондон кийин эң бир таза сууга бай болгон Эсенкөл өлкөсүндө суу байлыгыбыз боюнча биз 3-чү орунда турабыз. Бул Россия, анан Тажикстан, андан кийин Кыргызстан болупчу. Анан ошо болгон мезгилде жок дегенде ушу таза сууга биз элдерге акысыз берсек, бул эң жакшы болмок да. Таза суу эле эмес, мисалга жанагы эгиндерди суарган сууларга дагы мисалга акысыз кылып берсек, толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар биздинчи. Биз жок дегенде мен ойлойм муну. Бул эртелеби кечпи биз сөзсүз түрдө бул ушул кадамдарга барабыз деген ой пикирди айткым келет да. Анан эми чындыгында мына ун кымбаттады, кант кымбаттады, башка продуктлар да кымбаттап кетти деген сөздөр жүрүп атат. Чындыгында эле кымбаттап кетип баратат. Эмне себептен? Себеби дегенде мына өкмөт мугалимдердин айлык маянасын көтөрдү, башка айлык маяналар көтөрүп атат. Бирок ошол базардагы ошондо азык-түлүктөргө жакшы көзөмөл бурбай жатат да. Демек алар менен да бул жактан айлыкты көтөргөнү менен айлык маянасы менен, бирок базарда дагы ошол көзөмөл жүргүзүп, ошол бааларды өстүрүүгө аракет жасаш керек эле бүгүнкү күндөчү. Ал жактан өкмөт эч кандай иш жүргүзбөй жатат. Ошонун кесепетинен азыр бүгүнкү күндө азык-түлүктөр баалар дагы көтөрүлүп атат. Аларга барып сурасаң айтат, мына айлык көтөрүлүп атпайбы? Демек биз дагы көтөрөбүз деген маанини айтышып атат да. Ошондуктан өкмөт, мен ойлойм, бул жакта дагы жакшы иштерин жүргүзүш керек деген ой пикирди айткым келет.